канчалык чогулткан. Эң эле көп мына 79 миллиард, 75 миллиарддын деңгээлинде чогултуп атышса. Министрлер кабинетинин төрагасы ОШМУнун ардактуу профессору Акылбек Жапаров Кыргызстандын 5 университетине онлайн форматта лекция окуду. Мында өкмөт башчы Кыргызстандын экономикасынын өткөнү, бүгүнкү абалы жана жогорку технологиялуу атаандаштык темасында жасалма интеллект жана акыркы технология боюнча айтты. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбек Усенбекович жалпы Кыргызстандагы 5 университеттин профессордук окутуучулук курамына жана студенттерге Кыргызстандын бүгүнкү учурдагы өнүгүүсү, андан кийин мындан кийинки мүмкүнчүлүктөрү, экономикалык жактан өсүүсү боюнча лекция окуду. Илимдер, курулушта, жол салууда. Окутуунун жүрүшүндө өкмөт башчы студенттерге өлкөнүн жыл ичиндеги ички дүң продукциянын өсүү статистикасын көрсөтүп, өлкөдө каржы секторунда, энергетикада, транспортто, курулушта саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу айтты. Онлайн жолугушуу аябай жемиштүү болду. Чынында бул күтүүсүз болду. Бул маалымат көргөндө биз студенттер аябай кубандык. Эмне үчүн дегенде ушундай бийлик башында турган инсандар менен студенттердин ортосундагы айрым ажырымдарды бириктирүү, айрым тосмолорду жоюптуу жана ошондой эле биз аларды көрүү менен демек биз дагы ошондой болсок болот экен деген сыяктуу бир чоң мотивацияларды ала алдык. Лекцияда бул Кыргызстан азыркы учурда өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарында экенлиги жана ошондой эле Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн ар кандай проекттер ойлоп табылып жаткандыгы тууралуу белгилей айта кетти. Мен ойлойм, биз студентпиз жана студенттер бул келечек ээси, Кыргызстандын келечегинин куруучулары болуп эсептелинет. Ошондуктан бул лекция бизге абдан пайдалуу болду деп эсептейм. Буга чейин өкмөт башчы Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында ОШМУда болгон. Окуу жайдын Акбора кампусундагы медициналык клиниканын ишмердүүлүгү жана медицина факультеттеринин материалдык техникалык базасы менен таанышкан. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. 600 миллиардды койгонбуз, анткени